Түркиянын Трабзон шаарында катуу жаандан улам көчөлөрдү суу каптады. Түркиянын Трабзон шаарында 4-июнга караган түнү жааган катуу жаанын кесепетинен суу ташкыны болду. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Маалымдалгандай, селден улам ондогон үйлөрдү, мекемелерди жана жолдорду суу каптады. Өзгөчө оор кылдар Беширли жана Малоз айылдарында орун алды. Эски жээк жолунда чоң көлөмдө суу топтолуп, бизнес борборлор, унаа токтотуучу жайлар, мектептер, ооруканалар жабыркады. Трабзон облусунун губернатору Азиз Йылдырымдын айтымында 278 чалуу кабыл алынган. Алардын 267си Артаксиха районунда болгон. Ошондой эле Акчаабад районунда 72 жаштагы Хусейин Айдын аттуу жаран дайынсыз болуп жатат. Бийлик өкүлдөрү тургундарды сел болгон жерлерге жакындабоого чакырып, электр мамалары жана трансформаторлорго байланышкан коопсуздукка көңүл бурууну эскертишти. Селдин кесепеттерин жоюу иштерине 460 ашык шаардык суу канализация кызматкерлери, 16 суу ташуучуна, 20 канал тазалоочу техника, 24 оор техника, 50 башка атайын унаалар тартылган. Артахиса районунун мэри Ахмет Каянын айтымында жалпы 44 аймак жабыркап, үйлөр, ишканалар, тосмолор, жолдор бузулган. Белгилей кетсек, мунун алдында Түркиянын Мугла провинциясында магнитудасына 5,7 жеткен жер титирөө катталып, жабыркагандар болуп, бир өспүрүм каза болгон. Жараксыз турак жайлар болгону менен эл арасында дүрбөлөң жаралган. Мурдагы депутат Алиербек Абжалиев камакка алынды. Жогорку кеңештен мурдагы депутат Алиербек Абжалиев кармалды. Бул маалыматты Бишкек шаардык соту тастыктады. Октябрь райондук сотунун 2025 жылдын 15 майындагы токтому менен УКМКнын Чүй облусу боюнча күзөт кызматынын тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылды. Абжалиевге карата Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 13 июлга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы тандалды. 2022 жылдын февраль айында Абжалиев алдамчылыкка шектелип кармалган. Кийинчерээк УКМК ал $1 миллион өлчөмүндөгү зыяндын ордун толтурганын билдирген. Андан кийин ал камактан бошотулган. Бул акбар келди. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Көптөн бери сиздерден жардам сурап кайрылган себеби жол кырсыгына катталып 2 жыл мурун уулум Мухаммад башынан удар алып баса албай калган. Азыркы учурда башында аппараты менен баламдын басып кетүүсүнө жардамыңыздарды аябаңыздар. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. 5-10 сом болсо да жардамыңыздарды аябаңыздар. Биз үчүн өтө чоң жардам. Тун катарында балам ойноп күлүп басып кетүүсүн каалаймын. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Урматтуу мусулман кыргыз элим, азыркы учурда бизге $2,000 акча каражаты керектелүүдө. Балам азыр башында аппараты менен жатат, баса албай. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Аллах таалам сиздерден разы болсун. Биздин реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. Кымбат К деп чыгат, 3197. Единица кылып салам дегендерге деньги бар. Россия өлкөсүнөн которум дегендерге Сбербанк 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө стройкада иштеп жүрөт. Баарыңыздардан Аллах таалам разы болсун. Адамдарга рахмат. Ысык көлгө уяттуу жерин жууп жаткан адамдын видеосу талкуу жаратты. Соц тармактарда көлгө кирип, уяттуу жерин жууп жаткан кишинин видеосу тарады. Интернет колдонуучулары аталган кишини кескин сынга алып, башка жарандарды берметибиз болгон ысык көлгө аяр мамиле кылууга чакырган. Илгери порнография жок, аталарыбыз 15тен кем эмес бала төрөткөн. Парламентте порно сайттарга кирүүгө тыюу салуу маселеси кызуу талкууга айланууда. Анда депутат Аккулу Бердиев порно сайттардын популярдуулугунан улам төрөт деңгээли төмөндөп кеткенин кошумчалады. Эске салсак, мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Булак Биякежи. Сооронбай Жээнбековдун кудасы Абжалиев коррупцияга шектелип, кайрадан кармалды. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун кудасы экс-депутат Алиербек Абжалиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан кармалды. Маалыматты Бишкек шаардык сотунун басма сөз кызматы 24 KG редакциясына тастыктаган. Октябрь райондук сотунун 2025 жылдын 15 майындагы чечими менен коррупция беренеси боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында 13 июлга чейин камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы колдонулду деп айтылат билдирүүдө. Алиербек Абжалиев 2022 жылдын февраль айында алдамчылыкка шектелип кармалган. УКМКга ишкер арыз менен кайрылып, Абжалиевдин алдамчылык аракеттеринен улам $2 миллион зыян тартканын айткан. Кийин ал жабырлануучуга $1,2 миллион чыгымды төлөп берип, камактан бошотулган.
Айланма жолдо унаанын дөңгөлөгү жарылып, кырсыкка учурады. Чүй облусунун Кант шаарында жол кырсыгы катталып, материалдык чыгымдар келтирилди. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына ылайык 2025 жылдын 4-июнь күнү саат 7:40 чамасында Бишкек Нарын Тору-Карт айланма жолунун 44-5 чакырымында чоң жүк ташуучу унаа чыгыштан батышты көздөй бара жатып жол кырсыгына кабылган. Айдоочунун айтымында унаанын сол алдыңкы дөңгөлөгү жарылып кеткен. Айдоочу тормозду баскан учурда үстүнө жүктөлгөн темирлер унаанын кабинасына кулап түшкөн. Жол кырсыгынан улам жабыркагандар жок. УКМК Бишкекте адамдарды тапанча менен коркуткан жаранды кармады. Бишкекте 23 майда Карл Маркс менен Сомберди көчөлөрдүн кесилишинде жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен айдоочулар жаңжалдашкан. Жаңжал маалында жаран 12 даана 10x28 калибрдеги октору жана 2 магазин менен жабдылган Grand Power T12 маркасындагы травматикалык тапанчасын алып, катышуучуларды көздөй багыттап өлтүрөм деп коркута баштаган. Аталган жаранды кармоо учурунда өзгөчө жыты бар ак түстөгү порошок салынган желим баштык табылган. Натыйжада кылмыш жаза кодексинин 280-беренесинин 2-бөлүмүндө каралган кылмыш белгилери боюнча кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Бишкекте көп кабаттуу үйдөн өр чыкты. Бүгүн 4-июнда Бишкек шаарынын Киев көчөсүнө жайгашкан көп кабаттуу турак үйдүн балконунан өр чыкты. Бул тууралуу УКМ билдирди. Маалыматка ылайык, өрт өчүрүүгө саат 10:29 1 май райондук өрт өчүрүү башкармалыгынан бир бөлүм тартылды. Кошумча маалымат берилет. Жеңишбек Токторбаев Ошто көп кабаттуу турак үйдүн ачкычтарын тапшырды. Ош шаарынын Тилеке Баатыр көчөсүнүн номер 6-дарегиндеги 12 кабаттуу 110 пәтерлүү үлүштүү курулуштун долбоору менен курулган көп кабаттуу турак үйдү салтанаттуу тапшыруу аземи болду. Бул тууралуу медиа билдирди. Маалыматка ылайык, иш-чарага шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев, шаардык кеңештин төрагасы Болот Байетов, мекеме ишкана жетекчилери, жаңы конуштан үй алышкан жашоочулар катышты. Алгач кала башчысы Токторбаев турак жайдын ээлерин куттуктап, шаар тургундарын үй менен камсыздоо медианын негизги багыттарынын бири экендигин белгиледи. Ошондой эле ал учурда муниципалдык ипотека компаниясы тарабынан шаарда 17 көп кабаттуу үй курулуп жаткандыгын, мунун алкагында жалпы 3000ден ашуун үй бүлө турак жайдуу болушаарын кошумчалады. Андан мэр жана шаардык кеңештин төрагасы жаңы үйдүн ачкычтарын ээлерине тапшырышты. Турак үйдүн кызыл тасмасы кесилип, жашоого даяр шарттары менен берилген батилерди көрүп, таанышып чыкты. Токмок шаарында 2 жеңил унаа кагышты. Чүй облусунун Токмок шаарында Ford Mondeo үлгүсүндөгү унаа менен Volkswagen Passat үлгүсүндөгү 2 жеңил унаа сүзүштү. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Күбөлөрдүн айтымында окуя кечээ 3-июнда Ленин менен Сарбагышев көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгы боюнча жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы кырсыкты тактап жатат.